Урматтуу менин мекендеш бир туугандарым, Кыргыздын аттын жалында шамал менен ойногон Азиянын арстандары деп аталган ала тоо башын жайлашкан, Аллага жакын жайгашкан улуу элдин урпагы болгон кыргыздын жигиттерине мындай бир кайрылуу сунушум бар. Биз карап көрсөк, ата бабаларыбыз канчалаган кылымдарда эр токумдай жер үчүн өздөрүнүн жанын кылычтын мизине, найзанын учуна байлап, мекенибизди бизге сактап, мамлекеттүүлүгүбүздү курап алып келди. Мекенибиздин гүлдөрү эмне үчүн кыпкызыл болуп гүлдөйт? Анткени ошол биздин ата бабаларыбыздын канына суугарылгандыктан кыпкызыл болуп гүлдөйт. Ушунча кылымдар бою башынан нереген кыйынчылык күндөрдү өткөрүп, аскалардын боорунда өздөрүнүн керек болсо кир кийимдерин мөңгүлөр менен жууп, аркайган аскалардын ашууларын ашып көчтү. Кыштын, жайдын, ысык, суук аптабына карабай көчүп өткөрүп келген тарыхта бир дагы жолу голубойлор жөнүндө деген, гомосексуализм деген сөздү же бир ушундай бир окуяны тарыхтан кездештире алган эмеспиз. Биздин ата бабаларыбыз кандай болгон? Манас Баатыр атабыз 12 жашында хан болгон. Дүйнөнүн элдеринин тарыхында балким 12 жашында хан болгон ата бабаларында жок чыгар. Кече Курманжандатка энебиз өзүнүн уулун өлүмгө тике кара, өлкөңдүн тынчтыгы үчүн деген энелерибиз чыккан. Алайская царица, так называемая Алайская царица. Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчүн. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычты мизинде өлгөндөн артыгы эмне бар эле? Курманжандатка энебиздин улуу баласы Абдылдабек жерибизди басып келген орустун ак падышанын баскынчыларына каршы согушуп, алы жетпей калганда Ооганстанга кире качып, өлөрүндө жанындагы досторуна керезин айтып, мен өлсөм сөөгүм, денем эмне болсо ошо болсун, бирок жүрөгүмдү сууруп барып мекениме көмүп койгула деген мекенге ээ болгон кандай улуу сүйүүлөр болгон. Кече Жусуп Абдрахманов атабыз 21 жашында Сталинге кирип, бүтүндөй мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн, өркүндөшү үчүн жаштыгына карабай тике туруп берген ушундай улуу элдин тукумдары арабыздагы бир батыштан акчалган, башсыздын ишин аткарган 2-3 бузуку саясатчынын кээ бир бузукулук кылып аткан иштерине аралашып, ээрчип, анын аркасы менен агып кетишибиз уяттуураак нерсе. Ер жигит жигиттей болгону жакшы. Биздин мекенибизге жоо каптап келе турган болсо, же башыбызга бир мүшкүл иш түшө турган болсо, ошол чыныгы ат үстүндө шамал менен кошо ойногон жигиттерибиз коргой алат. Шиштака кийген, оозу мурдун боёгон бачабаздар бизди коргой албайт. Асылдар асылына кайтыш керек. Шуңкардын балапанын каргага бастырса да баары бир ал шуңкар болуп чыгат. Демек биз шуңкардын тукумубуз шуңкар боюнча калышыбыз керек. Арстандын тукумдары арстан боюнча калыш керек. Эч качан алар чөбөгө айланып кетпейт. Айтайын дегеним, келгиле. Акыретке барганда ата бабаларыбыздын алдында жана эртеңки келе турган урпактарыбыздын алдында биздин өзүбүздүн жооп бере турган, эл караган бетибиз жер карабай жооп бере турган сөзүбүз болушу керек. Ата бабаларыбыз канын төгүп, гүлдөрүн жердин бетиндеги
өздөрүнүн каны менен суугарып сактап келген мекенибизди каада салып населибизди эртеңки урпактарыбызга дал ошондой кылып аманат катары өткөрүп берели. Ал үчүн келгиле биз кыргызбыз, кыргыз боюнча адамбыз, адам боюнча мусулманбыз, мусулман боюнча өзүбүздүн адамдык баалуулугубузду, түпкү асыл нугубузду сактаган боюнча өтөлү.